анан дагы бир корккон жерибиз ошолор атака кылбайбы экен бизге деген коркунуч дагы деле бар. Таасир берди. Мен көпкө чейин мындай өзүмдү кыйналып, мындай уктай албай, өзүмчө мындай түйшөлүп аттым да. Бул динибиздеги бар нерсе, назар, сыйкыр. Ар бир ата-эне үчүн балдардын ден соолугу маанилүү. Ал эми балдар таттууну жакшы көрөт. Сабыле таттуулары сиздердин балдарыңыздар үчүн. Жашоо Сабыле менен таттуу. Улай ТВ YouTube каналынын көрүүчүлөрүнө жалпыңыздарга салам. YouTube желесинен жолугуштурганыңызга кубанычтабыз. Кыргызстанда кыргыз киносу өнүгүп жаткан кезде дал ошол кинолордун катарында дагы да болсо жаңы кино жабык көрсөтүүсү болуп турган кезде. Бул кино комедия эмес, Кара дуба тасмасынын жабык көрсөтүүсүнө келдик. Сиздер менен чогуу күбө болобуз. Кино кандай экен сөзсүз түрдө сиздерге чагылдырып бергенге аракет кылабыз. Кара дуба тасмасында баш каармандардын ролун жараткан чындыгында мага аябай жакты. Мен өзүм да тааныбайт экенмин. Биринчи жолу көрүп, актёрдук чеберчилигине аябай баа бердим. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Саламатсыздар. Аты жөнүңүз ким болот? Менин атым Нурзат Болотбекова. Бул негизи кинодогу өзүңүздүн ролуңуз аябай бир жоопкерчиликтүү, анан чындыгында баягы өтө кыйын аткарыш мен үчүн ошондой сезилди да. Кыйынчылык жараттыбы? Ооба, албетте, биринчи эле сунуш түшкөндө аябай көпкө ойлондум. Чындыгында кыйын роль, бирок бул менин профессиям болгондуктан мен профессионал катары дейби, ошондой көз караш менен кабыл алып, буюрса баары жакшы. Буюрса тасмаңыздар алдыда касса болот деп ишеничтебиз. Анан кара дубаны тасмага чейин биле элеңиз ушундай бар экен, ушундай олуттуу экендигин. Ооба, билчүмүн ушундай бар экенин, бирок бул тасмадан кийин ушул тасмага дагы тартылам деп изденип жатып, дагы көбүрөөк информация алдым. Чындыгында көп экен бизде. Өзүңүздүн ролуңузду мыкты аткарыпсыз, эми албетте сизге сөз жок. Анан кара дубаны буга чейин негизи ушундай угуп калып элеңиз, ушундай бар экен. Мен негизи угуп эле жүрөм кара дубаны. Азыр деген мурда дагы мындай чанда уккан болсом, азыркы учурда көбөйүп кетти да. Анан эми ошо кара дуба жасагандар билбейм, Кудайдан коркпой кантип жасап атат. Мен чын айтканда мен ошолорго да айткым келет. Андай жолго барбагыла деп айткым келет да. Кудай сактасын, бак менин жакындарымда же өзүбүздө андай жок. Билбейм, мен негизи өзүм андай жаман көрөм ушул бир жактарга барганды. Анан мына бул фильмде деле мындай түшүнсө болот, көргөндө жашоо бумеранг, кандай адамга кандай бир кара ниет кылсаң дагы, жакшылык кылсаң дагы өзүңө кайтып келет да, кандайдыр бир пайыз болсо дагычы. Анан ошо мен айткым келет, ошо кара дуба жасагысы келип аткандарды да айткым келет, ушундайга барбагыла алтындар деп. Сиздичи чочун киши ушундай бир сонун образда чыгарып берди да, анан могу кара дубаны көргөндөн кийин деп чочулуп калат экен. Чын айтканда бул өзүм билбейм, элдер күбө, элдер тараза дейт. Анан кийин мен чын айтканда биринчи жолу ушундай бир терс каарманды ойноп атам. Анан өзүм биринчи жолу ойноп атканда баягы коркуп да аттым, ойной албай кыйналдым дагы бир топко чейин. Анан кийин кыйынчылык жараттыбы? Мен кыйын эле болдум чын айтканда. Себебинде баягы мындан чарчап да барган күнүм болгондо, биринчи жолу чарчап барганда ушундай бир жанакы эң баягы кыйын эпизоддорду ошондо тарттык. Анан кандай деңгээлде ойнодум чын айтканда баягы элдер таразалап көрсүн. Бирок эжекен бул теманын бир аурасы барбы? Ошондой таасир бердиби? Таасир берди. Мен көпкө чейин мындай өзүмдү кыйналып, мындай уктай албай, өзүмчө мындай түйшөлүп аттым да ушул ролду ойногондо. Жанакы мүрзөгө барып, сүрөттөрдү көп, ушинтип аткан жерлер мага аябай, чынын айтканда аябай билбейм, денемди дүркүрөткөн бир таасир берди чын айтканда. Көрүп жаткан бизге да бир аз таасир берди. Чындыгында эгерде сиздер да ушул тасманы көргүңүздөр келсе, 22 майдан баштап Кыргызстандын бардык кинотеатрларында кара дуба тасмасын көрүңүздөр. Жана ошондой эле чочун кишидеги Сайра жекем, ал жакта такыр башка каарман. Аны келип көрүңүздөр. Чоң рахмат жекем. Кара дуба жасабагыла, сураныч. Жөн жүргүлө деп коебуз. Жөн жүргүлө, алыс болгула андайда да. Сизге чоң рахмат, ишиңизге келек. Дал ошол кара дуба тасмасынын режиссеру экениңизди мен бүгүн закрытый показдан келип билдим. Ооба. Кыйынчылык жараттыбы? Ооба, өтө. Анткени чындыгында мен тартуу тобуңуздарга терең ыраазычылык билдирем. Бул тасманы негизи кара дубаны укканда эле аябай бир өтө жоопкерчиликтүү, бул комедия эмес, бул же болбосо ары бери чуркатып коюш эмес, бул өтө мындай элге ошол нерсени жеткире алат экен деген эмени ойлонгом да. Бирок тартуу учуруңуздарды көрүп, тартканыңыздарды көрүп аябай суктандым. Сөзсүз түрдө артында чоң эмгек жаткан болуш керек.
Биринчиден өтө кечиресиңер. Бул хоррор деп коебузбу? Ушул жанрда биринчи жолу тартып атабыз. Анан бул жанагы мындай жин темасы деп коебуз, өтө оор темасы. Себеп дегенде мүмкүн бул нерсени туура эмес берип алсак, элге туура эмес маалымат кетип калышы мүмкүн да. Ошол жактарын өтө эске алганга аракет кылдык. Азыр эле Марс устаз айтып кетти. Устазга барып сценарийди окуттук, совет алдык, кандай кылсак туура болот деген багыттары. Анан көрдүңөр, бул кино бир аз жашоодан караганда көркөмдөп тарттык. Баягы жерлери баягы кино кичине көркөмдөп, андай жашоодо андай болбошу мүмкүн, бирок кинодо болот. Ал нерсени элге жетсин деген максатта кылдык да. Сонун бул режиссерлук кылганыңызда баягы эң мындай кыйын учуру кайсы болду таспаныкы? Эң кыйын учуру. Мындай ауырасы өзүңүздөргө да таасир берип турбу? Да, мисалы мен айткам өзү бул кинодон кийин болду, кайра комедия кайтам депчи. Себеп дегенде жанагы өзүң баягы сценарий жазганда, режиссер кылганда, актерго задача бергенде ошол состояние сезишиң керек да. Жанагын өзү сезип, өзү кадимкидей кыйналып аттык да. Ауырасы кыйналып аттык. Анан кызды дагы актрисаны айтып аттым. Көп кирбей образга кичине токтоо депчи. Себептен алдыга кирип атканда кадимдей коркосуң да. Мен азыр бул сөз менен айта албайсың, ал процессте чындыгында өтө оор болду да. Духовный да бир жактан кыйналдык да. Ассалаумалейкум, армаңыздар, бизден сыйлы болгон конокторубуз. Чындыгында мен сиздерден бул теманы күткөн эмесмин, анткени сиздер тамашалоо күйгөнч катары жакшы тааныйсыз да. Анан акыркы тасмаңыздар, фанатка тасмаңыздардан кийин эле мындай 180 градуска өзгөрүлүш болуптур да. Хоррор жанры болду. Өзүңүздөргө да мындай жоопкерчилик сезилдиби? Негизи ар бир жумушта бизде жоопкерчилик болот. Анан биз эми буга чейин күлдүрүп жүргөн бизге оңой сезилет да. Анан бул жанр чындыгында кыйын экен. Бул кино менен биз элге эмне деген ойду беребиз деген ой жүрөктө туруп алды да. Анан эми бул кара дубага кабылгандар көп. Анан өзүм деле мисалы башымдан өткөн ошол нерселерди симптом кылып жазып, сабак болсун деген бир максатта Кудайга тобокелди койдук да, анан тарттык. Мен ойлойм, максатына жетти болуш керек. Өзүм башымдан өткөн деп калбадыңызбы? Канчалык пайызын тасмага коштуңуз өзүңүздүн башыңыздан? Негизи бир 20-30% тасмага кошуп, калганы көркөмдөшкө туура келди. Себеп көркөмдөбөсөң эл келбейт. Элге эч убакта мындай жөнөкөй отуруп алып сабак бере албайсың да, бир көркөмдөп, бир фантазиялап, анан кийин бир айчу нерсени айтпасаң болбойт. Тасмаңыздар бизге аябай жакты. Анан кара дуба дегенде эле бул сөз түрдө кассалуу болушу анык. Ушул тасмада чоң жоопкерчилик деген себеби диний кишилер менен кеңешип, туура эмес багытка буруп албайлы деген ой болду. Сөзсүз түрдө кеңештик, бирок эми алымдар кеңешинен кеңештик, ушул жин чыгарган жинологдор менен барып кеңештик. Коомго аябай керек ушул нерсе. Коркпой тарткыла деп алар бизге кеңешин берди. Кино кандай экенин аягында сиздерден албетте сурайбыз. Жакса жакты, жакпаса жакпа деп кеңири айта аласыздар. Болуп турбу? Жакшы жүр дейм. Кара дуба койбосун деп коебуз. Негизи баягы бул тасмада сиздин да катышыңыз бар. Анан жанагы ролуңуздучу сиз чыккан жерде элдердин баары эмнеге күлүштү? Ошого мен таң калдым, аз сүзүп кетпесин. Келе. Ушуну мен микрофонду айтам деп унутуп калдым. Эмне серьезный ролду ойносом деле күлө бересиңер депчи. Көрсө мен серьезный рол мага болбойт турбайбы? Ошого мен комедияга кайтам. Анткени ушундай тасмада бир темпте отурабыз, баардыгыбыз денебиз тирилдепчи. Сиз чыкканда эле элдин баардыгы эл тааныбасын деп ачык кийим чечип койдум, кепкамды чечип койдум. Ошондо деле күлүп атпайбы? Кара дуба темасы негизи буга чейин угуп көрүп жүргөнсүзбү ушундай жашоодо? Биз аны көп угуп көп жүргөн. Мен өзү теологияны бүткөнмүн. Ошого андай нерселерди көп угуп көп катышып да жүргөнбүз. Колунан кармашып. Ушу кинодогу нерселер бар нерселер бир аз көркөмдөдүк, көркөм кино болгон үчүн. Бирок ошол нерселер чындыгында жашоодо бар. Анан чоң жоопкерчилик болду кара дуба деген тасманы тартып атканда. Ооба, бизде эң корккон жерибиз биринчи дин жагына шек келтирип албайлы деп коркуп, устаз келди го, ушулардан кайра кеңеш сурап, анан дагы бир корккон жерибиз ушу кара дубаны окуткан баягы бакшы аял бар го. Ошого окшогондор Кыргызстанда көп да. Ошолор атака кылбайбы экен бизге деген коркунуч дагы деле бар. Эми жана кинода айткандай себептерин кылабыз. Кудайым буйрса сактайт. Биз жакшылыкты жайганга аракет кылып атабыз.
Кудай сактасын. Негизи ошондой баягындай ошо бакчы деп коебузбу биз. Көз ачык ошондой окугандарды, кара дубаларды. Ошондойлордон да коркуп атасыздарбы? Ошондойлордон коркосуң да эмнеге дегенде баягы алына кулагына барат да. Ушундай кино чыгып ушундай жигиттер тартып, ошо биздин немебизге каршы залакасын тийгизип, бизнесиңизди өлтүрүп атат, тияк деген сөздөрдү айтышат да. Кое тур кимкен алар деп туруп анан кийин атакай кылбай коёбу экен. Тамаша эмне үчүн чындап? Өзүң айтып атам. Ушуга колдон келгенче динге бекем болобуз эми мындан ары. Чоң рахмат. Кудай сактасын эми андайлардан. Чындап мен азыр түшүнбөй калдым. Сиз тамашалап айтыңыз, чындап айтыңыз. Бирок дагы бир рет тасмаңыздар менен куттуктайм. Рахмат. Чоң рахмат. Бул негизинен тасма биринчиден көркөмдүүлүк жагы абдан сонун, өтө сонун. Бирок чындык жагына келе турган болсок, бул динибиздеги бар нерсе, назар, сыйкыр, жиндер ааламы бул бар болгондугу үчүн адамга ушундай таасирин берет. Эгер адам баласы ушу менен алектенсе, терс таасирин тийгизет. Ал өзү үчүн дагы эмес, өзгөчүнө зыян келтирет, өзүнүн ахиретинде жоготот, бул дүйнөсүндө жоготот, оңбойт, жакшы болбойт. Ошон үчүн мунун мындай чындыгы толук эле чындык. Бул жерде эч кандай бир фантастика жок. Кинодогу бир дини теолог катары, эксперт катарында байкап отурдук. Эч кандай бир кошулма мындай жок да эми жашоодо дей тургандай нерсе жок. Бардыгы бар. Бардыгы ушундай. Аны биздин эл көрбөгөн үчүн көбү башына келбесин, андай нерсе көрбөй эле койсун. Көбү сезбейт экен да. Бирок моундай менен маңдай тескей болгон инсандардын тагдырын көргөндө, же ошондой болуп өткөндөр жакшы түшүнөт муну. Дал ушул кара дуба тасмасынын закрытый показына Кыргызстанда эң мыкты тамадалардын бири Канай Анаркулов агабыз да келиптир. Кара дуба дегенди негизи буга чейин уккансызбы беке? Уккам, көрүп келгем. Бул сиздин жакындарыңызда айланып жүргөн? Жакын досторубуз да болгон, ошо байланыштуу мен үчүн аябай жакын тасма болду. Мен ошону жеткизе албачумун эле элдерге, мындай аркасы эмне болорун. Бул кино аркылуу эгерде бирөөгө дуба окутсаң, ал адамдын акыбалы, үй бүлөсү кандай акыбалга алып келип каларын бул кино ушундай сонун көрсөтүп коюптур. Ошондуктан ар бир инсан бул кинону көрүш керек деп айтат элем. Демек сиз баягы бул нерсени жашоодуңузда да көрүп билген турбайсызбы? Тасма канчалык деңгээлде көркөмдөлгөн? Менимче тасма аябай сонун бериптир. Мындай көркөмдөлгөн бир аз ашыкча жерлери бар, бирок бул көркөм фильм болгондуктан анысын эске алуу менен эң сонун актерлору да аябай жакшы ойноптур, музыкалар сонун тандалыптыр, локациялары жана кулагына шыбырагандары, анын бардыгын биз көрүп угуп келгенбиз. Ошого байланыштуу мен айта алам, бул кино аябай мындай дасыккан адистер менен кеңешилип, ийнине жеткире аткарылган, берилген сонун тасма болуптур. Сон, анда Кыргызстандын бардык көрүүчүлөрүн кара дуба тасмасына чакырып кетсеңиз болот. Бир эле нерсе айткым келип атат. Мойнунан байланган ип менен эмес, Кудайдан келген жип менен мамиле куруп, Кудай таалам өзгөчө бакыттар бирибизге насип кылсын. Баарыңарды кара дуба киносуна чакырабыз. Чоң рахмат. Мындай кара дуба деген теманы уктуңуздар беле? Ушундай тема бар экен, же көрдүңүздөр беле, айданып жүргөңүздөр болду эле? Уккам, бирок көргөн эмесмин. Мындай эми кандай айтсам, элдер айтып жүргөндөн уккам. Мисалы бизге окутуп кетти, анан кийин кошунам окутуп кетти деп тааныштардан уккам, бирок өзүм эме. Сизчи? Көргөм, уккам. Көргөнсүз бул нерсени? Ооба. Тасма канчалык деңгээлде ошол чындыкка жакын? 100% чындыкка жакын. Ооба, уккам. Этот сценарийде деле жазылганда биз ошто өзүбүз студентпиз, киноакадемияда 2-чи курс. Сценасы жазылганда эле уже биз коркуп, мында мен ишенбейт болчумун, кара дуба бар, жок дегеннечи. Уже бул сцена жазылып, сценарийди окугандан кийин уже өзүмдө коркунуч сезим болуп калды. Жанымда жүргөн адамдардан мындай кыз бала болгондон кийин тем более кичине эме болуп калсаң коркуп калат экенсиң. Ушундан кийин жанымдагылардан сак болуп жүрө турган болуп калдым да. Сиздечи? Ооба, мен ишенем. Ишенесизби? Ооба, башыман өткөн. Мына ошентип кара дуба тасмасынын жабык көрсөтүүсүнөн чыктык, тасманы көрдүк. Тасма чындыгында бизге жакты, бирок айрыкчасы баягы 16 жаштан өйдө келишиңиздер керек экен. Анткени тасма чындыгында сонун тартылыптыр, сөзсүз түрдө сиздерге да таасирин берет. Ал эми Кыргызстанда такыр кара дуба менен алектенген адамдар жок болуп калсын дейли дагы. Бардыгыңыздарды 22-майдан баштап Кыргызстандын бардык кинотеатрларында кара дуба кино тасмасына чакырабыз. Жана ошондой эле Кадыр Жарматов, Икрам Байкегелерге ийгилик каалайбыз.